Биз күнүмдүк турмушта көпчүлүгүбүз чач тарачка барабыз. Мына ошондо чач тарачтар кесилген чачтардын баардыгын жөн гана таштандыга таштап коет. Бул жолку биздин таланттуу каарманыбыз Умар жөн гана кесилген чачтарды таштандыга таштабастан чач менен биргеликте көптөгөн инсандардын сүрөтүн тартып келет. Анда эмесе таланттуу инсаныбыздын өнөрүнө биргеликте көбөйөбүз. Негизги орусча айтканда характер важнее, чем таланта деп коет. Талантка караганда адамдын мүнөзү негизги биринчи орунда турат. 1% талант болсо, калган 99% аракет кылыш керек. Негизи мен өзүмдү өтө таланттуу деп деле эсептебейм. Бул негизи менин аракетимдин, менин сабырдуулугум менен аракет кылганымдын натыйжасы деп ойлойм. Албетте адамга биринчи бир түрткү керек. Көп адамдар таланттуу. Мындан келип айтканда ар бир адамга Кудай талант берген, жөндөмдү берген. Адам аны кандай пайдаланат, кандай өөрчүтөт. Эч качан адам мисалы сүрөтчү болуп төрөлбөйт. Эч качан адам юрист болуп төрөлбөйт. Баары эле ымыркай болуп төрөлөт. Талантты адам өзү өнүктүрөт, өзү анын кандай десем экен, ошонун чыга турган даражасына адам өзү жеткирет да, ошол нерсени бышырып чыгарат. Ошондуктан мен ойлойм, бул негизи бул жерде талант эмес, адамдын аракети. Адам кылган нерсени адам жасай алат баары эле. Ошон үчүн күжүр менен эмгектин, сабырдуулуктун натыйжасында баардык нерсени ишке ашырса болот. Мен бош болгон учурда мындай жөн отура албаган адамдардын катарын толуктайм. Ошондуктан ушул жылдын эле жай айында бош отурган учурда ошол сүрөттү тартканга бир аракет кылып көрдүм. Биринчи аракетим эле мен күткөндөн дагы жакшы чыкты. Ошол мага бир чоң мотивация болуп, андан ары улантуума себепчи болду десем болот. Негизи буга чейин деле анча тартчумун, бирок портрет эмес. Ага чейин ушундай тарак же кайчы же жанагындай бир сердечкалардын эле сүрөттөрүн тартып эле койчумун. Мен башында бул кесипке анча кызыгуум жок болгон. Бара бул кесиптин бул бир чоң искусство экенин мен түшүнө баштадым. Быйылкы жылдан баштап уже натыйжа жакшы. Өзүмдүн негизи айтканда элди жакшы тейлей баштадым, клиенттерим көп. Ошондой эле могу үстүбүздөгү жылдын эле 13 октябрында бизде Бишкекте эл аралык чемпионат болду. Именно ошо парикмахерский искусство боюнча. Ошондо 3-чү мессаны багындырдым. 7-8 өлкөнүн арасында. Мен эки жагын тең бирдей алып кеткенге аракет кылып атам. Эмне үчүн дегенде мен кесибим бул. Менин мага акча таба бере турган нерсе бул кесип. Ошондой эле мен бул сүрөтчүлүк бул менин хоббим. Ошол хоббини кантип ушул өзүмдүн жумушума айкалыштырып, экөөнү бирдей алып кетүүнүн жолунда азыркы кезде иштеп атам. Мына уже ишке ашыра баштадым муну, биринчи кадамдар башталды. Буюрса мындан арда токтоп калбай, жаңыча нерселер менен чыгам деген. Сагын Эргешев, Темир Рыскулов, Автандил Алтымыш уулу, Кутмантан көрсөтүүсү.